5 жыл мурдабы 10 жыл мурда көлгө концерт коюп барып калганы сүзгөндү билбейм да. Бир эжеден баллончик бар го, ошону сурап алып четинде акырын сүзүп жүрсөм, ар жакта да бир эже акырын мен жаныма сүзүп келип, "Ай, сен да нарындансыңбы?" деп коет мени. "Не болду?" десем, "Сен экөөбүздөн бөлөк эч ким баллон менен сүзгөн жок" деди да. Караса көрсө чындап эле экөөбүз эле баллон менен сүзүп жүрбүз. Бизде эми чынын айтканда мындай терең сууну көрүп чоңойгон эмеспиз да. Тизеден суу да. Эми ал жерде сүзүп деле ора болбойсуң, ал катуу шарагат агызат да алчы. Жатсаң агызып кетет, ошо чалканган агып кете бересиң, көмкөрөнгөн ага бересиң, ушундай. Биз деле сүзөбүз, бирок жанагындай суу бар тур бурулуштардан бурулат го, ошол жерге келгенде мындай сүзүп албайлы деп мындай сүзүп кетебиз да. Кайдан ар жака бурулуп. Ошентип жүрүп кичине сүзгөндү үйрөнүп калдык. Терең сууну көргөндө биз коркуп кетебиз. Бирок көлдүктөр отурган болсоңуздар айтып коеюн, силер бизге окшоп ага албайсыңар. Биз аябай жакшы агабыз да, коркпой агабыз да. Эми эс алыңыздар, куттуу болсун. Көптөн бери жолугушпай келип, кайрадан жолугушуп отурабыз. Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Ушул ар бир айдын 6-сына концерт койгону келгенде, сахнага чыгып "Ассаламу алейкум" деп мындай караганда эле маңдайда дайыма ушул биздин концертибизге келген көрүүчүлөр отурушат го. Содагерлердин тили менен айтканда, постоянный клиент болуп калышкан да. Ошол орунга да отурат, ошол жерде дайыма көнүп калган. Ошон бир туугандар бир өзүбүзчө бир жакшылыктарда чогула кылабыз, ошондой эле болуп калдык, а? Чогула ошон көрүп анан сиздерди эметип атпайбы? Кандайсыздар, ушу акыбалыңыздар сурап үйдө жакшыбы иши? Жакшы турасыздарбы? Ана мен могу жалпы эркектердин атынан жеңелерге бир ыраазычылык айтып коеюн дедим эле, айымдарга. Алтындай болгон жеңелер, айымдар, сиздерге рахмат. Эркектер мына кийинки учурларда байкап көрсөк, эркектерге көп сиздердин жардамыңыздар тийип атат. Бардык ишти өзүңүздөрдүн колуңуздарга алып атасыздар. Байкап көрсөңөр, көбүрөөк ушул аялдар көп иштеп атат. Түйшүктү көбүрөөк сиздер тартып атасыздар. Машинени дагы өзүңөр айдап атасыңар. Бизди бара кылбай. Өзүңөр башкарып атасыңар. Бизди бара кылып башкартып неме кылбай мындай. Ада жумуш да бизге. Туруп, "Ой" деп башкарып. Сен жатсаң, ар бери басып сиздер башкарып коюп атасың ошондой. Машина десем, мына азыр ушунчалык көп машина айдалып атат, эми бир чети сүйүнөсүң. Илгери мен байкелерим айтчы, аялдардын машина айдаганын көргөндө таң калчу экен да. Фрунзе учурунда бир орус аялдардын эле троллейбус айдап жүргөндөрүн көрчү экен. Ошолорду көрүш үчүн атайын светофордо күтүп турчу экен. Өтүп баратканда анан таң калышып, "Тигине айтпадым, тигине. Тетиги орус аял айдап баратпайбы? Тигине аял айдап барат." Аябай таң калышып экен. Азыр жалаң эле аялдар айдап калды го. Мен ойлодум, кийин аялдардын баары айдап кетип, кийин аялдар ушинтип таң калып калабы депчи. Мына эркек өтүп кетти, мына жерде. Мына тигине. Дагы бирөө бияка өтүп кетти. Байкуш, мына буда. Шунча мажүрөө болуп калдык, билбейм. Колубуздан эч нерсе келбей калды. Аялдар бүт эле ишти кылып атат. Мен мисалы ошол аялдар башкарып алыптыр дегенден неме кылдым, эми таарынбайсыздар го. Бардыгына кийлигишип ала турган болуп алыптырсыздар да, бардык эле нерсеге кийлигишип, анан баарын эле ээси болгон аракет кылып атасыздар да. Бу бийликти аябай алам деген адамдар ошо кийин бийликтен кобулуп кетет. Мындай практикада деле көрүп жүргөн чыгарсыздар, туурабы? Эми баарын эле ала бергенге аракет кылбаш керек да. Мына мен мурда байкемдин үйүнө барып, эштен кирип, "Ассаламу алейкум байке. Араба барбы?" десем, унчукпай эле мынтип айтат. "Алып, агороддо турат" деп айтчы да. Эми аялымдан сурайын деп айткан туура эмес, уят эми. Эркек болсо өзү, "Араба барбы?" десе, "Азыр аялымдан сурайынчы" деген туура эмес болуп калат да. Эркек болгондон кийин, "Ала бер" деп айтыш керек да, туурабы? Азыр андай эмес. Аялынан коркот. Мурда ушинтип айтчы эле, "Ала бер" деп айтчы эле. Азыр барып, "Салам алейкум байке. Араба барбы?" десең, аялың шарт карайт. Арабага чейин кийлигишип алдыңарбы? Берип койгула чанчам иши нерсени эркекке. Эркек байкуш кичине эркектей болуп, "Ала бер" деп айтып алсын кичине. Сагынды ошону эркектерчи ошентип айтканды. Киши жокто бөлүшүп алгыла. Кетмен сеники, күрөк меники деп. Билели да, биз кетмен биздики экенин билели. Бирөө сурап келип, "Күрөк бар?" десе, "Жок, неме? Кетменди ала бер" деп айталы да мындай. Уверенно айталы да ошону дагы мындайчы. Сеники экенин билесиң, себеби кийин уруш болбойт. Ал кеткенден кийин уруш болбойт. Ошон үчүн азыр барып туруп, "Араба барбы?" десең, аялың караса,
Аял заты ары қарап тұрып та жоқ дедіріп қояды екен, тоба қылды. Ары қарап эле чыны жууп атат мындай карасаң. Бирок жоқ дедирет да. Не кылып жоқ дедирет экенсең, ары қарап чыны жууп атканда жакшылап байкасаң, муну кулагынын түбү титирейт экен да мунун. Кулагында сөйкө айланат экен мунун. Оштук досторум айтмакчымын, патырайт экен да мунун. Аны көргөндө байкең не дейт? Араба сынып калды дейт. Байкуш. Араба сынган жок, өзү сынып калган. Мына аксакалдар отурат. Дегеле өмүрү аялынан коркоюн деген кишилер эмес булар. Балким ошол учурда ошондойдур. Күйөөмдү башкарып алам деген ниет жок болчу да бул кишилердин. Тарбиясы ошондой болчу да. Мына атаң эшиктен келет эле сырттан деп койсо эле болду го. Дегенде апам ордунан тура калып, "Кокуй, атаң келет. Бол, дасторкон жайгыла. Чай койгула. Бол, атаң келет" деп карачы. Эркек келет эшикте. Десе жетет. Азыр атаңды тура эшиктен кирип десең аялың айтат го. "Үнүң өч, бала уктап атат" дейт го. Акырын киресиң. Дер. Духуң ширип сындырып койгон да. Азыр ушул жерде 80% эркек азыр аялынан коркот. Калбы элементи отурмуш этип. Мына бүт бар жумуштан келгенде байкасаң, эшикти бисмилле деп аттаганда эле мынтет го, өңү боппос бөлө. "Апаң кайта" дейт го. Бир привиденияны көрчүдөй болду. Ошондо үйдө кожоюн ким экенин балдарың айтат да. "Шеф тигилийди" деп коет. "Шеф. Мен ушу жеңелерден сурайын" дедим беле. Мына бирөөнү жакшы көрдүңөр, турмушка чыктыңар, ошол күйөөңөр, ошол балдарыңардын атасы, жакшы көрүп жашап атасыңар. Неге өзүңөрдүн күйөөңөр менен урушуп сүйлөшөсүңөр дагы, бөлөк бирөөнүн күйөөсү менен күлүп сүйлөшөсүңөр? Не ошого тейин деп атасыңар? Алыстан билсең болот ошол аял экенчи. Тиякта бир эркек менен бир аял сүйлөшүп турса, ошол күйөөсү аял экенин алыстан эле билсең болот. Күйөөсү байкуш мынтип турган болот, вечный күнөөлүү. Аял ушул жерде сүйлөп аткан. Жанына басып барып, бөлөк кишини көргөндө аялдар автоматик өзгөрөт го. Жанына басып барып, "Кандайсыңар?" деп койсоң эле, "Жакшы, өзүңөр кандай?" деп эле. Бөлөк бирөөнү көргөндө резко өзгөрүп кетет да. Жеңелердин ушундай бир жакшы мүнөздөрү бар го. Өзгөчө тойдо отурганда сонун отурасыңар го. Теммеле сонун отурасыңар, жаркырап отурат го чиркин. Тойдо отурганда кээ бир байкелердин тойдон кеткиси келбей атканы, кулак мээси тынч отура турайын дейт экен да ошол жерде. Тынчыраак отуруп турайын. Себеби сүйлөбөйт да. Элдин көзүнчө булар жизнь сүйлөбөйт. Тойдо тамада болуп жүрөсүң го. Бирдеке деп койбойсуңбу десең, сразу айтат го, "Күйөөмдүн айтканына кошулам" деп эле турушат го. Ошон үчүн байкелерибиз тойго барганда кичине кыялданып эс алып калышат экен да. Анан той демекчи, мына жеңелер билесиздер, ар бир тойго бирден көйнөк кийип барыш керек болот. Мурдагы көйнөктү кийип барганга болбойт. Мурда айткам, неге кийип барбай турган, Себеби кечеги көйнөктү кийип барбайсың десең, көрүп койгон деген адаты бар да, туура. Ошон үчүн жаңы көйнөк алып бериш керек болот. Ошон үчүн мен мына жигиттерге айтайын дедим эле да, байкелерге. Аял заты көйнөк алып бер деп, бирдеке алып бер деп айтабы? Алып берип койгулачы, жаман көрүнбөй. Баары бир алып бересиңер, гарантия берем. Бүгүн болбосо эртең алып бересиңер, эртең болбосо бүрсүгүн алып бересиңер. Баары бир алып бересиңер. Любой жол менен алдырып алат. Калп эле жаман көрүп, чукшуңдап, кукшуңдап не кыласың? Алдырат. Ана кээде бир тойго көйнөк алып бересиңби? Экинчи тойго алып бересиң, үчүнчү тойго барганда айтасың да, акчам жок десең, баары бир 20 миң сомго көйнөк таап, кийип келип тойдо маңдайыңа отуруп алат. Акча жок эле го, бул көйнөктү каяктан алдың десең, "Биздин жумушка падри алып келди" дейт. Молодцы. Жеңелерим кыйында. 20 миң сомго падри алгалы алып болсо да маңдайыңа отуратка жаркылдап. Ал падриалдан качан кутулам деп байкелериң мас болуп калат той бүткөнчө. Ошон үчүн кыйналбай эле алып берип кое бер. Мына базарга барганда аялдардын бир ушундай бир жакшы опыттары бар экен. Неге эле ушул, неге кеч келдиң, каякта жүрдүң, неге де уруша берип коркутуп койгонсуңар билбем. Аял болбой эле апа болуп алышат го аялдарың өзүңө. Ошо аялыңдын апа болуп калганын ошо базардан байкадым менчи. Базарга барганда апаңды эч келсе эчип жүрөсүң аркасына. Каяка барса ошо жака барасың. Токтосо тура бересиң, колунан кармап коюп.
Мен ошо ойлочумун мурдачы, неге ушо аял заты базарга баратканда, көйнөк базарына баратканда картошка көтөртүп алат го сога. Эми чыгып кетип атканда деле алса болот да, туурабы картошканы? Жок, кирип баратканда 20 килограмм картошка көтөртүп алат. Көрсө секрети бар экен, ошого акыл жетпейт аялдардын дей берчимин мен. Көрсө акылдуу экен да булар. Элестет көргүлө. Эчтеке көтөрбөй базарга кирген болсоң, мындай басып келсең бүтөт да. Муну алалы десе, акачы. Мыночу кымбат экен, жүрчү деп жүрө бересиң да. 20 килограмм картошка көтөртүп койсо, биринчиден басыгың жайлап калат. Шашпай басып каласың. Ар бир бутиктин түйүнө бар уктап бересиң го. Ага чейин каалаганын көрүп алат. Керектүүсүн алып тандайт. Чарчап кеткин келгенде анан не дейсиң? Баарына макул болуп каласың да, айлан кет анан мынтесиң. Болчу кетеличи десең, бирдеке алып албаймыз. Алчы десе, мына көйнөктү алаймыз. Ала берчи дейсиң да. Кара чалдырат да. Күчтүү да аял зат. Ошон үчүн не деп айтат? Аял заты бар бир жол менен алдырат деп атпайбыз. Себеби мынтип айтабыз биз. Аял заты алсыз калк деп айтылат экен. Шуну бир билип алыңыздар жигиттер. Аял заты алсыздыгы менен күчтүү. Күчү ошол алсыздыгында өздөрүнүн. Эгерде эркектей күчтүү болсо, ал сени менен алала булала деп отурбайт. Туурабы? Сендей эле күчтүү болсо, ичиңе бир тээп туруп ал көйнөктү демек да, туурабы? Мойнуңан бурап базарга алып түфүлүн дегенде болду алып берем деп болор. Ошон үчүн күчү жок экен. Күчү эмнеде? Аялдардын тилинде. Шуну билип алыңыздар. Мына жаңы үйлөнүп аткандарга мен жаштарга өзүм бир кеңеш айтып коеюн. Аял затынын күчү тилинде. Бир нерсе алып бербей койдуң, бир нерсе жакпай калды, бир шылтоо менен уруш баштайт. Уруш баштаганда жигиттер чыдагыла. Сабырдуулук жакшы мусулманчылыкта. Уруш баштаганда байкасаңар, аялдар дайыма мындай суроо менен урушат. Мындай турат. Бирдеке мындай болгондо мындай дедиң да, я. Мындай болгондо мындай, Анан я дегенде он чыкпагыла вообще. Өлмүш болуп отура бергиле. Өлмүш эмес, вообще өлүп калгыла. Сурай берет, сенден жооп келбей калат го. Бир момент келет да, сенден жооп такыр келбей калганда, өзүнүн суроосуна өзү жооп бере баштайт. Демек мындай болгон экен да, он чыкпай атканда демек ушундай экен да. Деп сурай баштаганда дагы он чыкпагыла. Кокусо ошол жерден деп койсо өлдүң анда. Анда жанагынын баарын сен айткан болуп каласың. Ошон үчүн ал жерден он чыкпай калгыла. Ошондо 3-чү этапка келет. Ыйлабет. Ыйлай дегенде кечирип кой, любой нерсени алып бересиң. Мына күч ушунда. Аял затынын күчү ошондо. Ыйладыбы? Шакеге алып бересиң. Ыйладыбы? Көйнөк алып бересиң, сөйкө алып бересиң. Бирок кийинки учурларда аялдар ыйлаганды биз нерсе кылып алдыңар, Бирдеке болуп калса ыйлай. Ошон үчүн жигиттер эмне кылыш керек? Базарга барганда аялыңды, апаңды эчип жүрө бербей, базарга барганда астыга басып, аркаңдан эшитип алып, муну алып берейинби? Жөн койчу эмди. Ал мына кыш келатат, мына жулуу экен, алып берейинчи. Муну ал. Ким муну ала бер? Мен табам, мен төлөйм. Акчаны биз табабыз деп. Алчы деп туруш керек. Ошондо эркек өзүнүн ордунда, аял өзүнүн ордунда болот. Борончу Кудайбергенов агайыбызга бир кол чаап коесуздар. Рахмат.